Йо, с вами МС Секси Бек, рядом с ним Тентек Одолек. Поехали! Я запускаю гиф специально для тебя. Народ, встречай подарки душевно от меня. На спонсоров моих сделайте подписку. Крутые там призы, вот они по списку. Грязная шапка, отвертка, саморез, мамина тапка, бабушкин протез, зарядка для ног и парацетамол, кассета с фильмом «Рокки», сушеный богомол, путевка в Баткен на 15 дней, дисконтная карта, магазин 7 дней, ключ резиновый, сладкий вата и главный наш приз – суточный хата. Мына кимге көрсөтөбүз? Спонсорга? Вата и главный наш приз – суточный хата. Сизге алдырмайсызбы? Ооба. Жок. Ал эмне? Бул менин кийүүм, мен ойноп атам. Бул сиздин кийүүңүзбү? Ооба, менин кийүүм. Просто бакытбай экен, нормальный баянга ойнотулат экен, Дубайга путевка ойнотулат экен, өзүбүз катышып чейин албайлы. Так, спонсорлардын арасында травматология барбы? Бакытбайке кереги деле жок болчу. Салам достор, бүгүн кечки саат 22:10 КТРК каналында биздин План Б кинотасмасын көрө аласыңар. Ошондуктан өткөрүү белгилеп 22:10. Ал эми эртең саат кечки 9-да MB Pro Studio аттуу YouTube каналыбызда интернеттен көрө аласыңар жана ошондой эле Etna Media YouTube каналдарында. Ошондуктан биздин YouTube каналдарга жазылыңыздар. План Б кинотасмасы бүгүн КТРК, эртең YouTube. Бүгүн КТРК каналында саат... Айттым аны, болдучу. Здравия желаю! С вами лейтенант генерал Асанов. Внимание! Раскроется опасный преступник по кличке Кандек. Особые приметы. Рост 100 сантиметров. Вес 100 килограмм. Из них 70 килограмм живот. Глаза карие. Язык длинный. Зубы желтые. Сексуальная ориентация пока не установлена. Подозревается в многократном изнасиловании человеческих мозгов. Кайра эмне деп жазып атасың эми? Мен кастингке катышып аткам Бакытбайке. Кастингке актер боломбу деген ой бармычы. Эмне? Мен сүрөтүмдү эмне кылып жүрөсүң? Бакытбайке, бул сиз эмес, сиз красивый, бул страшный. Бул менин эле сүрөтүм болуп атат. Эмне эле кайра мага тийише бересиң кечке эле? Мен сага Жинденби чырагым. кайдагы чылап? Саламатсыңар урматтуу теле көрүүчүлөр. Силер менен жаныбарлар дүйнөсүндө теле берүүсү. Бүгүн мен силерди уникалдуу жаныбар менен тааныштырам. Бул жапайы чочко. Эгерде капталынан карасаңар, силер буну балким боюнда бар ургачы деп ойлойт чыгарсыңар. Бирок бул андай эмес. Бул жөн гана курсактуу жалкоо самес. Ошон үчүн бул аңчылыкка чыкпай, өзү даамдуу тамактарды заказ берип алып, өзү эч ким менен бөлүшпөй жеп отура берет. Керек болсо мен азыр буга кличка коюп койгон. Байкасаңар. Бакытбайке, сиз эмне мага тамак заказ бербей өзүңүз эле жеп атасыз? Өзүң заказ бербедиңби эмесе? Урматтуу теле көрүүчүлөр, кызыктуу факт. Көрсө жапайы чочконун ДНКсы крысанын ДНКсы менен окшош экен. Ошол себептен Ким крыса? Я. Бакытбайке, мага деле бөлүшүп койсоңуз эмне болмок эле? Эмне чөп жейинби баягыдай? Кетчи, мен тамак жеп атам дебедимби сага? Надоел. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, сиздер үчүн сүйүнчү. Болгону 6 гана күн, 25 ноябрдан баштап 30 ноябрга чейин Напарниктер 2 тасмасы Барпы кинотеатрында коюлат. Маалыматтын баары астында. Болду. Болду, бир нерсе деп айтат белеңиз? То есть жамандабайсың, мени? Не деп жамандамадым? Ну, типа, коделек, короткие ноги, туда-сюда. Жок, болмадычы Бакытбайке. Тамашалабайсыңбы мени? Кантип тамашаламадым? Тем более, Жалал Абадтагы внебрачный балдарыңыз көрүп алса, абийириңиз төгүлүп ужас. Кайдагы балдарды айтып атасың? Мен айтып алдым. Ай, придется убегать айтты. Улмага окшо, мен да ага окшоңо, кара аяр көзүнө карай албай тоңсором. Аттиң көзгө жашала, аттиң кантип кечала, кантип эми экөөңдүн кадырыңа жете ала.
Бакыт байке, эмне настроение жок? 500 000 керек болуп атат. Апи, эмне мынча көп? Ошого. Дагы аял алайын деп атасыз. Жок эй. Сиздин чачыңыз түшүп атат, сиз болсо операция кылайын деп атасыз, Турцияга барып. Жок. Лепосакция. Мен сизге айткам, алды курсакты кетириш үчүн спорт жардам бербейт, алдын кескилеш керек. Болду чей. Серьезныйраак нерсе. Жеңеше менен проблема болуп атабы? Не батареялар жылыбай калдыбы? Гүл өспөй калдыбы? Домкрат көтөрбөй калдыбы? Аппарат президентте иштебей атабы? Болду чей. Назира Айтбекова, Айпери Кубик кызы, Айзада Жамгырчиева, Чолпон Талипбек. Байке, алар сизди карап айтып коет эми, 500 000 сомуңуз эмес, миллион болуп кетсин. Алар жан дүйнөнү карайт, тем более сиздин келбетиңиз. Болду чей. Мен аны айткан жок. Мына кумар 5 гиф ойнотуп атыптыр. 500 000 башкы байге. Ошого катышып туруп мага утуп бересиң, түшүндүңбү? Ошол элеби? Ооба. Болду байке, ошентип айтып коесузбу? Учур менен колдонуп, мамлекетке да салымым кошуп коеюн, туурабы? Аппарат президенттен иштетейин деп. Байке, тамашалап.